быйыл жаңы жылга карата Балыкчы шаарынын жергиликтүү өз алдынча башкаруусунун эсебинен жергиликтүү бюджеттин эсебинен 115 миң сомго 249 бийлик жана Кумтуркөк компаниясынын атынан 754 бийлик даярдалып, бул бийликтер шаардын аярлуу катмарларынын балдарына таратылып берилди. Турмуштук оор акыбалга калган балдар, миграцияда жүргөндөрдүн балдарына, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга жана пробацияда катталган жарандардын балдарына таратылып берилди. Жыл сайын Кумтуркөк компаниясы бизде ушундай жаңы жыл белектер менен колдоп, ошол балдарга колдоо көрсөтүп келди. Балыкчы шаарынын жергиликтүү калкыбызды жалпы ошол мэриянын атынан жана жеке өзүмдүн атынан келе жаткан жаңы 2021 жыл менен чын дилимден куттуктап кетем. Ушул жылы бизге 2020 жыл бизге оор болду деп айтсам жаңылбаймын. Себеби пандемия, дүйнө жүзүн каптаган пандемия бардыгыбызга тийиштүү болду. Бирок биз терең ишенебиз, ошол пандемиянын акыры бүтүп, акыркы бир чегине жетип, жарандарыбыз бир оорубай, сыктабай, оорудан оолак болуп, дендери сак болуп, балдарыбыз кадимки режимде мектепте окуп, мурдакы кандай акыбалда окуп жүрсөк, ошондой мектептеги балдарыбыз окуп, ишибизди ары улап, шаарыбыздын өнүгүшүнө чоң салымдарды кошуп, ошо элибиз үчүн кызмат кылабыз деген терең ишеничтемин. Дагы бир жолу жаңы жылыңыздар менен. Азыркы учурда бул жаңы жылга карата мэрия тараптан подарка берип жатат. Биздин ТЖС, Баткен, ДЦП балдарыбызга подарка таратып жатабыз. Аяз атанын жардамы менен. Бул Аяз ата Балыкчы шаардык таксист болуп иштейт. Өз жактары менен соц помощьтарга, мэрияга жардам берип жатат. Биздин учурда 11 участок бар. 11 участок азыр барлык жерлерде 11 такси менен кыдырып жатышат. Общий 240 балага подарка берилип атат. Жаңы жыл келе жаткан жаңы жылыңыз жакшы жылдардан болсун. Ден соолукта болгула. Аллах таалам экибизге да бактылуу болсун.